Депутат Кубанычбек Жумалиев бюджетке 1 миллиард сом төлөдү. Депутат Кубанычбек Жумалиев бюджетке 1 миллиард сом төлөдү. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын УКМК жогорку даражалуу чиновниктер тарабынан өзгөчө оор коррупциялык кылмыштарды жасоонун натыйжасында мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирилгендигинен умам коомчулуктун кеңири нааразычылыгын жараткан бир катар кылмыш иштери боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатат. УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кубанычбек Жумалиевке каршы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинде жүргүзүлгөн тергөө иштеринин натыйжасында аны кылмыш жоопкерчилигине тартуу жана камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын тандоо үчүн жетиштүү далилдер алынган. Бүгүнкү күндө Кубанычбек Жумалиев өз ыктыяры менен жалпы суммасы 1 миллиард сомдон ашык акча каражатына бааланган коммерциялык активдерди жана кыймылсыз мүлктөрдү мамлекетке өткөрүп берди. Буга байланыштуу тергөө тарабынан Кубанычбек Жумалиевдин улгайган курагын жана ден соолугунун абалын эске алуу менен 2021 жылдын 12 апрелинде Бишкек шаарынын 1 Май райондук соту ага карата сырт жакка чыкпоо жөнүндө баш коргоо чарасын өзгөртүүсүн үчүн келтирди.